Бул устаздардан бирөөсү айткан эле булну. Шайтан өзүгө дос издеп чыгат экен. Шайтан өзүгө дос болоюн деп, бир жакшы кесиптеш дос издейин деп көчөгө чыгат. Издеп келип, караса бир алкашка жолугат. Арак ичкен, бутылкасын кармаган, көчөдө жаткан бир алкашка жолугат. Караса, аны азгырыштын кереги деле жок экен. Ал өзү менен өзү экен, өзүгө өзү жетерлүү экен. Азгырайын десе зикир кылбайт, намаз окубайт, башка кылбайт. Ушуга убактымды кетирип отурбайын дейт дагы, шайтан башка дос издегени, дос издешти улантат. Денесин саткан аялга келет. Ага дагы өзүгө өзү жетишерлүү экен. Аны азгырып убактымды кетирбейин деп башка дос издейт. Дагы бирөө келсе, уур экен, 24 саат бою уурулук, мунан чыгып башка айтор уурулуктан бошогон ууруга жолугат. Бул дагы бир Кудай дебеген, Кудайды эстебеген ууру. Шайтан буга дагы карап, бул достукка жарабайт деп, акыры эми тесбит кармаган, Куран кармаган, эми намазды окушту, үйрөнүштү баштаган бир адамга келет. Мына ушул чыныгы дос болот дейт. Кыссадан кысса ушул урматтуу мусулман бир тууган, шайтан алкашка, денесин саткандарга, арам жегендерге, жетим аксын жегендерге, арам жегендерге, аларды азгырайын деп убактысын кетирип отурбайт ал шайтан. Ал эми таш тартаткан, намаз үйрөнөйүн, Куран үйрөнөйүн, медресеге келип эми Куранды жаттап окуйын дегендерге келип аларды дос кылат дагы, аларды азгырышты баштайт. Шайтан ошондойлор менен дос. Бирок карабызда адам сыпатындагы шайтандар дагы жок эмес. Бул шайтанды, дос кыламын деген шайтанды аузун айтсаң, дуаларды окусаң кетет бул шайтандар. Бирок адам сыпатындагы шайтанды баштан аяк Куранды хатым кылсаң дагы качпайт, ал тура берет жаныңда. Сенин ички тамырларыңа че сырларыңды билет да, акыры бир күн тамырыңа балта чабат. Шайтан сыпатындагы достордон Кудай өзү сактасын.